Бишкекте жаңжалдын кесепетинен Кыргыз аэронавигация ишканасынын директорунун орун басары Маматназар Жакыпбаев каза болду. Маалыматка ылайык, анда Lexus жана Toyota Camry үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Кырсыктан кийин Жакыпбаев менен экинчи унаанын айдоочусу жана жүргүнчүсүнүн ортосунда уруш чыккан. Ортодогу жакалашуудан улам чиновник жыгылып түшүп, башы жолдун чекесиндеги бордюрга тийген. Жакыпбаев алган жараатынан улам окуя болгон жерден каза тапкан. Жакыпбаевдин өлүмүнө шектүүлөр кармалып, аларга карата кылмыш жаза кодексинин 104 беренеси ден соолукка атайлап оор жаракат келтирүү менен кылмыш иши козголуп, шектүү 2 адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Экс-президент Алмазбек Атамбаев тандаган адистеринин арт-артынан эле айыптары ачылып, анын шаштысын алды. Жакында эле эң жакын кеңешчиси болуп жүргөн Илмиянов да кармалды. Бул жагдай аны тынчсыздандырып, үн катпай отурган мурунку президент Атамбаевди ордунан козгоду. Икрам Илмиянов — это, наверное, единственный киргиз, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности. Дай Бог, чтобы больше было таких. Все рвутся к портфелям. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет. 25 лет он работает со мной. Год за 5, наверное. Ну, может быть, там, ладно, за 2-3. Ашылғаныңарым Икрам. Шофырдың бары жаман екен да, ұятты. Мен Икрамға айттым, Икрам, мен сен болсам шоферлердің партиясын ашып тұрып президент болмақпын деді. Ал саясатқа тойдың байке деді. Ұятты, ашылғаныңар Икрам. Президент кандайдыр бир чараларды көрүүгө мажбур болуп атат, анткени ал коргонушу керек. Айласы кеткенде ошол тегерегиндеги адамдар албетте өздөрүнүн көз карашын айтышка, өзгөчө ошол телекомпаниялар аркылуу, апрель аркылуу, 7 канал аркылуу коргонууга мажбур болуп атат. Бул объективдүү, бардык эле саясатчылар жасай турган нерсе. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев 24-нөн 27 октябрга чейин Москва шаарында өтө турган Азиядагы саясий партиялардын эл аралык конференциясына катышууга жөнөп кетти. Бул тууралуу бүгүн КСДПнын басма сөз кызматы кабарлады. КСДПнын басма сөз кызматынын өкүлү 28 октябрда Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарына кайтып келет деген убада таратты. Муну менен бирге Атамбаевдин Москвага болгон сапары анын эң жакын кеңешчиси болуп жүргөн Илмиянов камакка алынган учурга туш келүүдө. Бул жагдай аны тынчсыздандырып, үн катпай отурган Атамбаевди ордунан козгоду. Кулматов, Ибраимов, Исаков камалганда ооз ачпаган Атамбаев эми кандай кадамдарга барат? Бул суроо коомчулукту кызыктырууда. Атамбаев Россияга эл аралык конференцияга катышуу үчүн баратабы же расмий Москвадан кеңеш менен колдоо алуу үчүн жөнөдүбү? Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев Россияга Катардагы учак менен учуп кетип бара жаткан сүрөттү Нариман Тюлеев Facebook баракчасына жарыялады. Анда ал Атамбаевди карап туруп качырып жибердик, эми кайтып келбей коюшу мүмкүн деп жазган. Экс-президенттин достугу толугу менен үзүлдү. Бул туурасында саясатчы Равшан Жээнбеков Говорит ТВ мультимедиалык маалымат агенттигине билдирди. Бүгүнкү күндө жаңы президент менен мурунку президенттин саясий тиреши туу чокусуна келип жетти. Эмки кадам Атамбаев өзү кылып атат. Президент жана анын тегерегиндегилер чечим кабыл алса, экс-президент Атамбаевди кармашка мажбур болушат, деди Жээнбеков. Ал эми экс-президент узурпация менен кармаса болоорун кошумчалап, бардык башка күнөөлөр боюнча, ошол эле коррупция боюнча же болбосо кандайдыр бир адам укуктарын бузгандыгы үчүн адатта президенттер кармалат. Бирок алар үчүн далил табуу кыйын болот. Эгерде бийлик ошого бара ала турган болсо, анда узурпация боюнча кайсы гана президент болбосун Кыргызстанда камалганга болот. Анткени бардык президенттер келери менен узурпацияга өтө алат, деп айтты Равшан Жээнбеков. Бүгүнкү күндө жаңы президент менен Атамбаев бийлик алып келген. Эски президенттин саясий тиреши туу чокусуна чыгып келди. Эмки кадам бир гана ошол Атамбаев өзү калып атат. Эгерде президент жана анын тегереги чечим кабыл ала турган болсо, алар президент Атамбаевди, мурдагы президент Атамбаевди камашка мажбур болот. Эми кандай кылып камаганга аракет кылат, ал башка маселе. Анткени кандайдыр бир далилдерди алып чыгыш керек.
кандайдыр бир официалдуу күнөөлөрдү коюш керек. Анан жогорку кеңештин уруксатын алыш керек ага. Мыйзам боюнча ушундай жолдор калып калышы мүмкүн да. Ошол гана калды. Андан башканын бардыгын бүгүнкү бийлик менен эски бийлик ал жолду басып өттү. Эми эки президенттин мындан ары дос катарында, бийлик алып келген президент катарында, бийликти түзгөн президент катарында байланышы толугу менен үзүлдү десе болот да жалпысынан. Албетте мурдагы президент кандайдыр бир чараларды көрүүгө мажбур болуп атат, анткени ал коргонушу керек. Айласы кеткенде ошол тегерегиндеги адамдар албетте өздөрүнүн көз карашын айтышка, өзгөчө ошол телекомпаниялар аркылуу, апрель аркылуу, 7 канал аркылуу коргонууга мажбур болуп атат. Бул объективдүү бардык эле саясатчылар жасай турган нерсе. Бирок мурдагы президент тегерегинде азыр саясий күчтөр жок, партиясындагы адамдары жок, саясий союздаштары жок деп айтсак жалпысынан болот. Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы ээси Алмазбек Атамбаевдин учурунда 6 жылга шарттуу кесилген Александр Ким акталды. Тактап айтканда, мурунку сот чечими жокко чыгарылып, иш кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Бул тууралуу журналист Нарынаев билдирди. Бүгүн жогорку соттун Качке Сенканов, Арзыбек Акыев, Кыдык Жунушбаевтерден турган соттук коллегасы Свердлов райсудунун 2018 жылдын 20 февралындагы өкүмүн жокко чыгарды. Ишти кайра кароо үчүн тергөөгө жөнөттү дейт билдирген журналист Нарынаев. Эске салсак, Александр Кимге тиешелүү Вечерний Бишкек гезити 2015 жылы сот аркылуу башка адамдардын ээлигине берилген. Саламаттыкты сактоо уюмдарын башкарууну оптималдаштыруунун жыйынтыгында жылына 10-12 миллион сомго чейин каражат үнөмдөлөт. Бул туурасында Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдирди. Анын айтымында бул үнөмдөлгөн каражаттар үй бүлөлүк медицина борборлорго керектелүүчү шаймандарды алууга жумшалат. Бишкектеги 19 үй бүлөлүк медициналык борборлордун эч биринде артериалдык кан басымды суткалык мониторингинин аппараты жок. Эгерде биз ушул аппаратты үй бүлөлүк медициналык борборлорго алып койсок, калкка ыңгайлуу болуп, кардиологиялык борбордогу узун кезектерди кыскартат, деди Чолпонбаев. Административдик жана финансылык жакты оптималдаштыруу боюнча жылына 10-12 миллионго чейин азыр эсептеп чыктык. Эгер ушу 10 миллион акчаны биз үнөмдөсөк, жанакы 4 объединенный системге жакшы, заманбап, суточный мониторинг кан басымын эметкен аппарат алып беребиз. Бүгүнкү күндө ушу 19 үй бүлөлүк дарыгер тобунун ушул аппарат жок экен. Аны биздин Бишкектин калкы жазат үчүн кардиология центрде былтыр эме боюнча 5000 адам кайрылган да. Ал жерде очередь. Баасы 500 сом. Эгер аякты күтпөсө частныйда ошол эле процедура 1000 сомдон 1200 сомго чейин. Мына ошондойн айтып койгула. Андан тышкары жанакы сатып алуулар боюнча биз анализ кылсак, ар бир ошол 19 системде бир эле дарыны ар кандай баа менен алат экен. Мына ошолорду биз бирдиктүү кылып, ал жерден экономия кылабыз да. Бүгүнкү күндө 63 миллион сомдон ашык акча ошо сатып алууларга сарпталат экен да. Мына ошондой экономиялар жана Жаңы окуу китебинде күн системасындагы 8 планетанын ордуна авторлор 9 планета. Экинчи дарыялардын узундугу боюнча Нил дарыясы дүйнөдөгү узун дарыя деп беришкен. Жаңы окуу жылы башталгандан тарта 5-класстын табияттануу жана 6-класстын география китептери боюнча чубактын чуусундай чуурулган чулгандуу маселеге чекит коюла элек. Билим берүү жана илим министрлиги басууга уруксат берген мөөрү бар толгон токой каталары менен басылып чыккан китептерди жаңы окуу жылында мектептерге тараткан. Министрлик бул маселеге тиешеси жок экенин билдирип, суудан кургак чыгуу аракетин көрүп келет. Издание книг на определенной ответственности для того, чтобы, скажем так, проверить все эти учебники на наличие ошибок, нанимается целый штат. Корректоров должен наниматься и нанимается издательствами штат корректоров, редакторов. За это Министерство образования, бюджет, государство оплачивает этим издательствам суммы денежные, да? Катаделген китептердин авторлору басылып чыгарылган окуу китебинде басмакана тараптан каталар кетирилген деген жана сынакка басылып чыгарылган окуу китебинин мазмуну менен массалык тираж дал келбестигин билдиришти. Мына биринчи табият таануунун жанагы пробный сынакка коюлган китеп менен
акыркы варианты чыгып азыр мектептерге жеткирилген мына экөөнүн ортосунда айрым бир жерлерде айырма болуп калганын биз байкап атабыз. Ал эми окуу китебиндеги грамматикалык жана стилистикалык каталардын кеткени басмакананын компетенциясына тиешелүү экенин айтып түшүндүрүштү. Кол жазманы акыркы деңгээлде жеткирип, редакциялап, дизайнер макеттерин баардыгын иштеп чыгат дагы ага басманын өкүлдөрү жооп берет. Китептин макети даярдалганда бул сайтка илинген. Министерствонун лайбрариден бир сайт бар да. Ошого илинип, аны мындай бизди колдогон, реформаны колдогон адамдар болсо, ошолорду окуп туруп замечание берсе жакшы болмок да. Бирок анда замечание түшкөн жок. Алар күтүп туруп, китеп чыгып тарагандан кийин, бардык тираж тарагандан кийин, аны ушундай замечаниялар көтөрүп чыгып атат да. Учурда бул китептер мектептерде колдонулуп жатат. Жаңы китеп жарык көрмөйүнчө ал китептер окутула турганы ачык болду. Мындан улам окуучуларга кандай деңгээлде билим берилип жаткандыгы жөнүндө баа берсе болот.